Сауд Аравиянын канзадасы эл аралык коомчулукка эскертүү жасады. Бин Салман Иранды ооздукташ үчүн чечкиндүү аракеттер көрүлбөсө, дүйнөдө мунай болуп көрбөгөндөй кымбаттайт деди. 33 жаштагы Себастьян Курц кайрадан Австрияда өкмөттүн башына келиши мүмкүн. Ишембиде ал жетектеген элдик партия башка саясий күчтөрдөн кыйла көп добуш алды. Ишкер Илон Маск жаңы космос кемесин элге көрсөттү. Аны менен эмки жылдан тарта Айга же Марска жүргүнчү ташууга мүмкүн деп вада берүүдө. Саламатсызбы? Алыс жакын өлкөлөрдөгү айрым жаңылыктар бүгүн Азаттыкта. Алып баруучу мен Али Токтакунов. Анда баштадык. Эгер эл аралык коомчулук Иранды ооздукташ үчүн эркин жана чечкиндүүлүгүн көрсөтпөсө, мунайдын дүйнөлүк баасы болуп көрбөгөндөй көтөрүлүп, чыңалуу дагы күчөйт. Мындай мазмундагы билдирүүнү Сауд Аравиясынын канзадасы Мухаммед бин Салман жасады. Ал ошол эле кезде Иран менен маселесин чечүүдө аскердик эмес, саясий чечимге артыкчылык бериле тургандыгын айтты. Акыркы кезде жакынкы чыгыштагы окуяларга байланыштуу Тегерандын бир тараптан, экинчи тараптан Эр-Рияд жана Вашингтондун мамилелери чыңалып турганы белгилүү. Зайырбек Бактыбаев буга кеңири токтолот. Сауд Аравиясынын ханзадасы тактынын мураскери Мухаммад ибн Салман 29 сентябрда көрсөтүлгөн америкалык CBS телеканалындагы 60 мүнөт программасындагы маегинде Иран маселесин аскердик эмес, саясий жана тынч жол менен чечүү жакшыраак деди. Анын белгилешинче, Сауд Аравия менен Ирандын ортосунда согуш боло турган болсо, бул дүйнөлүк экономиканы ойрон кылат. Салман эгер эл аралык коомчулук Иранды ооздукташ үчүн катуулугун жана чечкиндүүлүгүн көрсөтпөсө, мунайдын дүйнөлүк баасы болуп көрбөгөндөй көтөрүлүп, чыңалуу дагы күчөй турганын эскертти. Эгер дүйнө Иранды ооздуктоо боюнча катуу жана чечкиндүү чара көрбөсө, биз дүйнөлүк кызыкчылыкка коркунуч жараткан чыңалуу дагы күчөй турганына күбө болобуз. Мунай жеткирүү үзгүлтүккө учурап, анын баасы биз буга чейин турмушта көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлөт. Бул интервью Сауд Аравиясынын 2 мунай заводуна 14 сентябрда дрондон чабуул коюлуп, өлкөнүн карамай өндүрүшүнүн 50%га кыскарышына, ал эми дүйнөлүк мунай базарында карамайдын 5%га азайышына алып келген чабуулдан кийин болду. Заводдорго коюлган чабуул үчүн жоопкерчиликти Иранга ыктаган Йемендеги Хусит козголоңчулары алган. Бирок Вашингтонда, Эр-Риядта ал кол салуунун артында Иран турат деп жатышат. Тегеран болсо дооматтардын баарын четке кагып келет. Йеменде 4 жылдан бери Иранга ыктаган Хусит козголоңчулары өкмөткө жана Сауд Аравиясы баштаган коалицияга каршы согушуп келатат. Аларга аба соккуларын жасап жаткан Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираттары баштаган аскердик коалицияны батыш мамлекеттери жана АКШ да колдогон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Эгер мунай кымбаттаса, дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдүн экономикасына таасир этери маалым. Ошондой эле Ооганстандагы кырдаалдагы эл аралык коомчулукка кандайдыр таасири бар. Бул өлкөдөгү президенттик шайлоодо добушканага келгендер 20% араңашты. Буга Талибан кыймылынын коркутуу үркүтүүлөрү негизги себеп болгону айтылууда. Ооган күчтөрүнүн коопсуздукту камсыздоо аракеттерине карабастан, ири шаарларда жарылуулар болуп кетти. Шайлоочулар менен тартип сакчылары жабыркады. Лазат Жаныбек кызы абалга кеңири токтолот. Ооганстандын шайлоо комиссиясы ишембиде өткөн добуш берүүгө 2 миллиондой гана жаран катышканын билдирди. Шайлоочулардын жалпы тизмесине 10 миллиондой киши катталган болчу. Бул жолку добуш бергендердин саны мындан 5 жыл мурунку президенттик шайлоого караганда өтө эле аз. Анда 7 миллионго жакын адам бюллетень таштаган. Адам укуктары боюнча комиссиянын байкоочулары бул жолу аялдар дээрлик шайлоого катышпаганын белгилешет. Тилекке каршы кол салуулар менен зомбулук болду. Бизге жалпы Ооганстан боюнча каза тапкан жана жабыркаган адамдар тууралуу кабар түшүп турду. Анткени менен күч органдары коопсуздукту камсыздоого биз күткөндөн да жакшы даярданышыптыр. Талапкерлер, байкоочу уюмдар, шайлоочулар да муну белгилеп жатышат. Маалымат каражаттарынан да ооган күчтөрү чындыгында эле өлкө боюнча коопсуздукту камсыздап, жарандарга добуш берүү бекеттерине барууга шарт түзгөнү көрүнүп турду. Шайлоо күнү талептер чабуулдарын күчөтүп, будуң чаңсаларын мурдатан эскертип, карапайым калктын жүрөгүнүн үчүн алган. Шайлоо бекеттери ачылар замат эле Кандагарда мечитте жарылуу болгону кабарланган. Анда 15 адам жаракат алып, 3-өө оор абалда экенин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирген. Ооган күчтөрүнүн коопсуздукту камсыздоо аракеттерине карабай, ишембиде 500дөй добушкана ачылган жок. Мен шайлоо бекетинде бюллетенди кутуга салайын деп күтүп тургам. Кезекте 10 мүнөттөй турдум.
Андан кийин жарылуу болгонун уктум. Эсиме келсем жерде жатыптырмын. Бутуман жаракат алгам. Досторумдун арасында да жарадар болгондор бар. Кийин бизди тез жардам алып кетти. 35 миллион калкы бар Ооган өкмөтү коопсуздукту камсыздоо үчүн бир катар чара көрүшкөн. Добуш берүү күнү 72 миңдей күч кызматкери шайлоо бекеттерин курчап турушкан. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 7 ноябрда жарыяланат. Анда бир талапкер 51% добуш топтой албаса, шайлоонун экинчи айланпасы 23 ноябрда өтөт. Жалпысынан президенттикке 15 талапкер ат салышканы менен негизинен азыркы президент Ашраф Гани менен өкмөт башчы Абдулла Абдулла тең тайлашып, атаандашып келет. Лазат Женебек кызы, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Гонконг дагы деле тынч элек. Кытай эл республикасы болуп түзүлгөнүнүн 70 жылдык салтанатын утурлай нааразылык акциясы дагы уланып, миңдеген адам Бейжиңге каршы көчөгө чыгышты. Полиция аларга жас агыччу газ колдонуп, суу бүркүп, желимок менен атты. Бул административдик аймакта массалык нааразылык 4 айдан бери басылып элек. Чоо жайын Замира Кожобаевадан билсек. Демонстранттар шаардын башкы көчөлөрүн бууганга аракет кылышты жана полицияга ичине күйүүчү май толтурулган бөтөлкөлөрдү ыргытышты. Полицияга жооп кылып, митингдин катышчыларына желимок чыгарды, көздөн жаш агызчу газ пайдаланды. Мындан тышкары чогулгандарга суу бүркүлгөн. Алардын бир тобу кол чатырлар менен кылкаланышкан. Ошол учурда Бейжиңди колдогон митинг да өттү. Анда кызыл кийимче 200 чамалуу киши "Мен Кытайды сүйөм" деп кыйкырышты. Биз бул жака чогулуп алып, өлкөнүн гимнин ырдайлы деп келдик. Бул жерге адамдар ар кайсы жактан чогулду. Баарыбыз интернет аркылуу эле жыйналып калдык. Мен бул жердегилердин айрымдарын таанычу эмесмин. Алар менин жаңы досторум. Биз бул жерде позитив менен атуулдукту колдоо үчүн жүрөбүз. Гонконгдун тургундарын колдогон митингдер бул күндөрү дүйнөнүн 24 өлкөсүндө да өттү. Казакстанда Кытайдын экспансиясына каршы уюштурулган нааразылык акциясынын айрым катышуучулары Гонконгдогу митингди колдоо үчүн келишкенин айтышты. Тайвандагы митингдин катышуучулары гонконгдуктар коюп келаткан талаптар аткарылууга тийиш деп белгилешти. Мен биринчиден гонконгдуктарга алар жалгыз эмес экендиктерин көрсөткүм келди. Экинчиден, дүйнөнүн башка аймактарындагы адамдар да булардын көйгөйүнөн кабардар болушу керек. Анткени азыр Гонконг оор кырдаалда турат. Кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүү мыйзамы артка кайтарылып алынганы менен калган 4 талап ишке аша элек. Бул талаптар чукул аткарылууга тийиш. Гонконгдо кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери өтүп келатат. Бийлик документти кароону токтотуп койгонуна карабастан оппозиция долбоордун парламенттен биротоло кайтарылып алынышын, аймактын жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылууда. 1842-жылы Британия ээлеп алган Гонконг 1997-жылы өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарылып берилген. Замира Кожобаева, Прага. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп, Азаттык радиосунан уга аласыз. Эми башка кыска жаңылыктардан айта кетейин. Жекшембиде Грециянын Лесбос аралында лагердеги качкындар полиция менен кагылышып, башаламандык келип чыкты. Натыйжада кеминде 2 жерде өрт тутанган. Качкындар мындагы шартка нааразы болушуп, материктке өтүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү талап кылып жатышат. Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча жергиликтүү бөлүмү өрттөн кеминде 2 киши эне бала абот болгонун кабарлады. Аралдагы бул лагерь 3000 адамга эсептелген. Бирок учурда андан 4 эсе көп адам башпаналап турат. Көбү африкалыктар. Лесбостун мэри Стратис Кителис Франс пресс агенттигине кырдаал чың алган абалда деп комментарий берди. Акыркы жумаларда өз мекенинен бозуп, Түркияга оогон качкындар Грецияга көбүрөөк өтө башташты. Августта эле 9000 адам келген. Бул акыркы 3 жылдагы эң жогорку көрсөткүч. Австрияда 29 сентябрда өткөн шайлоо эскичил турумдагы Элдик партия парламентте көбүрөөк орунду ээлерин көрсөтүүдө. Элдик партия 37% добуш алган. Эми анын лидери Себастьян Курц кайрадан канцлер болушу ыктымал. Бирок коалиция кураш үчүн башкалар менен сүйлөшүүгө аргасыз. Өкмөт куроого ыктымал өнөктөш катары 14% добуш алган Жашылдар партиясы саналууда. Бул партиянын лидери Вернер Коглер коалицияга кошулуу сунушун караштыраардан мурда Элдик партиянын саясатында радикалдуу өзгөрүүлөрдү көрүшү керектигин билдирди. Вице-канцлер Хайнц Кристиан Штрахе катышкан видеого байланыштуу чырдан улам Курстун өкмөтү быйыл май айында отставкага кеткен.
Анда Штрахе орус президенти Владимир Путинге жакын олигарх Игорь Макаровдун тууганы делген аял менен жолугуп, эгер шайлоону каржыласа, кийин Австрия өкмөтү аларга бир топ кирешелүү бизнес келишимдерин бериши мүмкүн деген өңүттө сөз болгон. АКШ президенти Дональд Трамп анын Украина президенти Владимир Зеленскийге айткандары тууралуу маалыматты чыгарып жиберген адам менен көзмө-көз жолуккусу келерин билдирди. Ал адам АКШнын президентин аңдыдыбы? Мунун кесепеттери чоң деп жазды Трамп Твиттерге. Мындан көп узабай эле 60 мүнөт телеканалы Трамптын телефондогу сүйлөшүүсү тууралуу маалымат берген киши федералдык коргоого алынганын билдирди. Трамп менен Зеленский 25 июлда телефондон пикир алышкан, чалгын кызматкери сөз эмне жөнүндө болгонун жетекчилигине билдирген. Анда Трамп келаткан президенттик шайлоодогу өзүнүн ыктымал баш катаандашы Джо Байден менен анын уулу Украинада эмне иштерди кылып жүргөнүн иликтөөнү талап кылганы айтылган. Демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы ушундан улам президентте кызмат абалынан кыянат пайдаланды деп айыптап чыгышты. Ага импичмент жарыялоо демилгесин көтөрүшкөн. Тажикстандын Овчи Калача айылы менен Кыргызстандын Кулунду айылдарын байланыштырган 12 метрлик көпүрө кайра оңдолду. Анын эскилиги жетип, 2 жыл мурда жарактан чыккан. Чек арадагы такталбаган аймакта курулуш иштерин жүргүзбөө макулдашуусунан улам көпүрөнү дароо оңдогонго мүмкүн болгон эмес. 16 сентябрдагы эки тараптын куралдуу жаңжалынан кийинки расмий жолугушууларда абалды жөнгөрүү үчүн бул көпүрөнү чогуу чаран оңдоо макулдашылган. Жаң көпүрөнү эки эл достук деп атап, чек арадагы чыр чатак жана кан төгүүгө эмес, стабилдүүлүк, ынтымакка кызмат кылсын деген тилек ниеттерин билдиришти. Ачылышка Согди менен Баткендин губернаторлору катышты. Саякатчылардын космос кемесине түшүп алып, орбитада учуп жүргөнү тууралуу фантастика кинолору эми турмушта боло турган өңдөнүп калды. Жаңычыл идеялар менен дүйнөгө таанылган Илон Маск супер оор салмактагы Starship ракетасын элге көрсөттү. Аны жакынкы 1-2 айда учуруп сынай турганын билдирди. Масктын айтымында бул космос кемеси жерден 20 чакырымга көтөрүлөт. 100гө жакын киши 100 тонна жүк менен Айга жана Марска уча алат деп эсептелген. Мындан тышкары келечекте орбитага жүк жеткирүү, жердин каалаган бир чекитине адамдарды ташуу үчүн дагы колдонууга болот. Биз келечегибиз кандай болот деген тандоонун алдындабыз. Көп планетада, башка жылдыздарда жашаган космостук цивилизация болууну каалайбызбы, же жерде түбөлүк кала беребизби? Мен биринчисин тандадым. Силер деле кубаттасаңар керек. Ал эми космостук цивилизация болуш үчүн чечкиндүү кадам космоско учууну азыр самолетто учуп жүргөндөй кылуу. Starship жарым жылдан кийин алгач ирет орбитага учуп чыкса, андан соң космоско киши ташый ала турганын Маск белгилеп өттү. Мына ушул жана башка жаңылыктар бүгүн Азаттыктын мазмунун түздү. Аны мен Али Токтакунов алып бардым. Биздин социалдык тармактардан, YouTube'дан, Facebook'tan Азаттыктын барактарын таап, биздин маалыматтар менен бөлүшүңүз, окуңуз, көрүңүз, угуңуз, саламатта калыңыз.